Чубак ажы айтып коет. Бәрі кичинекей адамдар кыйынбыз да дейт. Мынандай кетишти азыр мен кайсы жерден тоолонуп кетет экен дедим билем, бирок баары эгерге жабышкан боюнча мындай жыгылбай кеттиң депчи бир күлдүрүп. Мына ошол дагы деле элесимде да. Бирок Чубак ажекенин дагы бир өмүрү бар. Жүрөктөрдө жашаган өмүрдү айтат элем. Өмүрүн бүт илимге арнаптыр да. Көрүшкөн адамдардын баардыгын тең көңүлүнө алып коюптур да. Устаз менен мындай деле чалышып сүйлөшчүбүз. Омар аби деп калчу. Дос болсоң ошо Чубактай дос болуш керек. Ал көп кыргыздын тагдырын өзгөрттү да. Азыр бизге жетпей аткансыйт да. Мен ойлойм, мындай адамдар баягы ар бир кылымда бир алым дейт ошо кыргыз үчүн ушул кылымдын алымы деп устазды айтмак. Мен үчүн бүгүнкү күндө деле Чубак ажы өлдү деп эсептебейм. Себеби мен дагы бир топ айткан насааттарын ютубтан дагы деле көрүп турам. Чубак ажекенин ошо жаздырып кеткен сабактарын 24 саат бою уксаң күн сайын 3,5 жылга аткансың. Апам өткөндө бизге дух берген акам болгон да. Аркадан ыйлаган болбойт, андан көрө дуа кыл, андан көрө ушундай жакшылык иштер кыл, апабыздын бүт туугандар менен мамилени үзбө. Ажекем өткөндөн кийин андай адам келбей калды. Бизге дух көтөргөн эч ким болбойт.